Бул дүйнө кемчиликтерди оңдой турган дүйнө. Биз ошон үчүн бул дүйнөдө жашап атабыз азыр. Эмнеге туулдуң десе, оңдолуш үчүн туулдум деш керек. А эмнеге жашап атасың десе, кемчиликтерим, каталарымды оңдош үчүн деш керек. Эмнеге өлүш үчүн десе, каталарымды оңдодум, кемчиликтеримди түздөдүм, эми бейишке кириш үчүн өлүп атам деш керек. Мусулмандардын лозунгу ушундай. Капырдыгы теске, эмне туулдуң десе, жыргап жашаш үчүн дейт. Эмнеге жашап жүрөсүң десе, рахат алыш үчүн. Эмнеге өлүп атасың десе, өлүм келбей атат дейт алчы. Анткени тозокко барат да. Биздик ушундай динибиз менен жашайбыз. Динибиз менен жашайбыз, машалла. Дин менен жашап туруп, рахат менен өлөбүз. Бир устаз болгон экен. Өмүрүндө бир да жол күлгөн эмес экен. Бир да жол күлгөн эмес, бир да жол күлүп койгон эмес. Таңга сурат, качан күлөсүң десе, качан мага бейишке киресиң деген убада болгондо күлөм деген экен. Аллаху акбар. Бирок качан өлүм төшөгүнө келгенде кат кырып күлгөн экен. Баягы кат кырып күлгөндө мага көрсөтүлдү деген экен. Эми күлсөм болот деген экен. Бизге эчтеке көрсөтүлгөн жок биздин бейишибиз. Биз билбейбиз, субханалла. Олиядай басып жүрөбүз да. Мешитке 5 мал келип калды. Аллаху акбар. Так, торпак каякта болду экен. Картошка ким очередь жетип калды экен. КТН каякта болду экен, э? Аллаху акбар дегенде бүттү да ошолчу кирди. Биз азыр ойлоп атабыз, субханалла. А мен бейишке гарантия алып койгондой жүрүп атабыз азыр. Как будто, субханалла, биз бейишке орнубуз бар. Мен эмдесе ажыга баргам дейт. Кайдан билесиң сен ажың кабыл болгон, кабыл болбогонун? Умурага баргам дейт. Кайдан билесиң сен умураң менен умураң кабыл болбогонун? Мен садака берип атам дейт. Кайдан билесиң ошо садака бергенин кабыл болгон, кабыл болбогонун? Билбейбиз, субханалла. Ошонун себебинен биз өмүр бою күрөшөбүз. Өмүр бою өзүбүздүн напсибиз менен жана ачык душман шайтан менен күрөшүп, ибадат менен өткөзүп, субханалла, аны өлүп атканда, ey Алла, мен мүмкүнчүлүгүм жеткенче кылдым. Ла илаха иллаллах өлүп калсам. Биз жөн эле өлбөйбүз, күрөшүп туруп өлөбүз. Ошон үчүн туугандар, баардыгыбыз тең ниетти турлаңыздар эми. Ар бир амал ниетке жараша калат. Ар бир кылган иш ниетке байланыштуу болот. Ким мечитте курушту, ушундай ремонттодуңар, бир нерсе кылдыңар. Эми субханалла, ким соо үмүт кылса, соо берилет. Ким Алланы ыраазы кылса, Аллага ыраазы болот. Ким жөн эле рахмат, Алла рахмат болот ага. Анткени ниетке байланыштуу баардык нерсе. Ошол үчүн азыр ушул жерде отурганыңарда ниетиңерди оңдойлу башым. Баарыбыз оңдой. Мен да оңдойм, сиздер оңдоңуз, машалла. Жашообузда билесиздер турабы? Биз эң биринчи эмебиз бар. Биринчи ишибиз, субханалла, иманга келиш. Имандан кийин ибадатка келишибиз керек. Ибадаттан кийин аны ихласка келишибиз керек. Ихлас зарыл бизге. Алла көрүп турат деген ишенимди алып келүү зарыл. Кимде ким ушул нерсени алып келбесе, анда дүйнөдө кыйналат. Дүйнөдө кыйналат. Адамдар имансыз болгон себебинен, динди мындай эле жөн адат катары, салт катары көрүп алгандар кыйналып жашап атат азыр. Намаз окугандар мен тамеки чекпегиле деп айтмакмын да. Эмне үчүн десе, анткени намаз бул тамекиден жакшы. Эгер чыныгы намаз окуп аткан болсоң, сен тамекиден рахат ала албай калмаксың. Тигинисинен да, нашасынан да. Барып билбейм, жакта жок, бирок аз көп кудамалар ушундай адал кылып турго. Адал кылып, эмнесе кайф менен намаз окуйт экен да. Ошондой, анда болбойт. Рахат алган адам намаздан рахат алмак. Сахабилердин бирөөсү Алла жолунан келип, үйүнө келип, мага уруксат берсе 2 рекет намаз окуп калайын, Аллаху акбар деп туруп эмне экен, багымдат намаз болуп калган экен. Багымдат болуп калган экен. Багымдат азан укканда токтоп, 2 жагы салам берип, аялы турат деп жандачы. Таксырым, мен сизди ушунча ай күттүм. Түнү менен даярданып турдум, бирок жаныма жолобой койдуңуз дегенде, кечирип коюңуз. Качан намазга турганымда бейиштин ичиндеги бакчаларды көрүп отуруп, бакчаларды карап отуруп, мен бул дүйнөнү рахаттан унутуп калыптырмын деген. Адамдын ушундай бир адамдар өткөн. Азыр заман алардай боло албайбыз да эмес, алардай боло алабыз. Ошондой эле мынакей 150 сантиметр бой, субхана биякча эме, мурдун картошка, ушундай эле субхана болгон алар деле. Капкара, күнгө күйгөн, субхана шамалга күйгөн арабтар ушундай болот, субхана. Ошондой эле адамдар болот. Биз да кыла алабыз ошондой эле. Ойлогула, субхана, айылдын ушул жерде канча олия отурганын кайдан билем мен. Олиялар отурат азыр, субханалла. Айылдын өзүнүн алдын чакалганда, Алла менен мамиле кылганда, турабы?
Ушундай билбейсиң ким кандай экенин. Бирок рахат ибадатта. Кимде намаз окуган болсо, чыныгы намаз окуган болсо, анда тамеки чекпейт. Ал рахатты башкадан алат. Арак ичпейт. Динин оюнчук кылбайт. Бүгүн эртең мындай кылып, жок, субханалла. Ал пайгамбар айткан бир сахаба келип айттыр. Ey Allah'ın elçisi, mağa nasihat aytыңыз dese, bayağı dedim, makul. Allah'a iman keltir. Allah'a iman keltir. Ana tüz jür dep koyuptu da. Boldu, Allah'a iman keltirdin mi? Kuday var ekene işendin mi? Al jakşыл жаман ошондой экенин ишендиң би? Ахирет бар экенин ишендиң ми? Иман келтир ошо турабы? Жакшыл жаман Алла менен ишендиң би? Эми түз жүр, бут билбесин. Түз жүр эми. Болду эми. Токтот эми айванчылыгыңды. Бүттү субхан, сен намаз оку, динге келдиң, болду эми. Ушу менен түз жүрүп жашооңду улантып кет. Мына ошондо бактылуу болосуң иншалла. Пайгамбар экеленсе, ал адам чыгып кетти. Пайгамбар айтты, эгер ушундай боло турган болсо бейиштик деди. Экеле сөз. Мындай айтканда, эркектер эркекче жүрүш керек экен да. Эркектер эркекче жүрүш керек. Иш баштадым мындай. Аяна чейин. Кыргызда учкаштың түшпө дейт, ушундайбы? Ушундай. Эми динде ушундай экен тууган. Динде дагы эркек болуш керек экен. Динде да нака, так, туура болуш керек экен, субханалла. Мына динибиз ушундай. Мына ушуну үйрөтөт, мен ушуну айтайын деп келдим. Башкача эмес. А калган аалам болсо парда тартылып турат. Эгерде кимде ким Аллага иман келтирсе, ана ахирет күнүнө иман келтирсе болду. Анын үчүн дин жеңил болот. Ким Аллага иман келтирип ахирет күнгө ишенбесе, анын дини оор болот анын үчүн. Намазга тура албайт. Ахирет күнгө ишениш зарыл. Өлүп, кайра тирилип, жооп берип ишенсең, анда субхана дин жеңил болот. Анткени ошонун азабы, ошонун тозогу, ошонун жыргалчылыктары адамга дем күч берет. Ушундай. Аллаху акбар ва кабир. Иман келтирген адамга ахирет күнгө ажаан аялы дагы ойлал даражага келип калат. Ахиретке иман келтирген адамчы кедей болсо дагы, эчтекеси жок боло турган болсо дагы жыргап жашай берет. Ахиретке иман келтирген адам, субханалла, ахиретке иман келтирген момун. Бул дүйнөдө анын башына кандай нерсе келсе дагы ыраазы болуп жыргай берет. Ушундай иман келтирген менен иман келтирген жыргалы өкү бөлөк эмес. Бул айырмасы өтө чоң, субханалла. Ошондой аракет кылышыбыз керек туугандар. Динибизди бекем кармайлы, иншалла. Адат кылып албайлы, машалла. Анан эми аз билесиздер. Мен да айттым, иман келтириш парз, бирок иманды сактап калыш андан өткөн парз. Иманды сактап калыш парз. Эгерде сездиң, эмнегедир субхана багымдат уктап калып атасың. Алла жолуна кет. Чык Алла жолуна. Эмнегедир мечитке келе албай атасың. Алла жолуна чык. Кет. Эмнегедир аялың менен уруш баштадың. Алла жолуна кет. Эмнегедир субхана иштериң жүрүшпөй атат. Алла жолуна кет. Эмнегедир эле субхана короозуң деле сени тепкилеп атат. Алла жолуна кет. Эмнегедир адамдар менен сүйлөшө албай калдың. Алла жолуна кет. Эмнегедир тапканыңа береке болбой калды. Алла жолуна кет. Эмнегедир сага эле катын тийбей атат. Алла жолуна кет. Ушундай нерсе мына. Вопрос. Эмнегедир ичке тотасың. Алла жолуна кет. Башка кандай жол таап берейин. Субханалла, субханалла. Ошол себептен мына азыр жемиштүү күндөр келатат. Жемиштүү күндөр келатат, машалла. Картошканы казасың, бир солун сатасың, 40 күндө кетип каласың. Бир эле солун сатасың, мына узун эле бир солун сатасың. Машалла. 23-жылкылар болсо тим боло турабы? 23 болот. Силерде да ошондойбу? Бизде да картошка себет. 21, 22, 23 деп себешет да. Ар бир жылына жаңы сорт келет турбайбы? Репродукциясы. Ошондой калат да. Мен айтырам, 23төн бир сол сат, машалла. Болду. Ушу менен Алла жолуна кете бересиң. Башка жол жок. Биз өзүмдүн практикам ушундай. Өтө бир чоң бир окуя болду мен башыма. Чоң окуя болду. Андан эч ким сууруп чыга албайт болчу мени. Чын-чындыгы акылга салганда. Бирок келип качан Алланын жолуна чыгып амалга отургандан кийин Алла Таала субхана ошондой акыбалдан чыгарып койду.
ал акыбалдан көпчүлүгү чыга албайт болчу чын-чын келгендечи. Бирок Алла Таала кылдан, камырдан кыл суранда чыгып кетти. Ошондон кийин айтып берем, акыбал келдиби? Тур. Кет. Эгерде балдарыңар начар болуп, келиниңер начар болуп, үй бүлөдө уруш болуп аткан болсо, экөөнү топто дагы, бар, молдоке, могу экөөнү Алла жолуна чыгарып кет. Болду, башка жол жок азыр. Кыргызстанда мен билгенден субханалла, мындан башка идеальный жол жок. Динди толукташ үчүн да башка жол жок. Сактап калыш керек диниңизди. Сен үчүн, мен үчүн субхана көрдө башка бирөө жооп бербейт. Унутпагыла. Мүрзөдө сен үчүн эч ким жооп бербейт. Мына азыр забырата постоюу деп атпайбы, мисалсачы. Мен бир тууган байкем үчүн туруп берем дейт турабы. Ата-энебиз да балам үчүн туруп беребиз. Аялың деле эсличөө да. Туруп бериши мүмкүн. Субханалла, болбосо кетип калышы мүмкүн. Ушундай нерсе, мейли, ладно, тууганда. Бирок мүрзөнүн жанына келгенде бирөө да туруп бербейт. Көмөттө кетип калат. Келет, көмөт. Молдоке олия болсо да жанына жат десе, жатпайм дейт. Ошон сен субханалла өзүңдүн азыгыңды өзүң топто. Азыгыңа аракет кыл. Анткени керектүү нерсе керек. 3 нерсе ээрчип барып, 2 нерсе кетип бирөө калат деп атпайбы пайгамбарыбыз. Ошонун бирөөсү бизди кала турган биздин амалыбыз. Ошондо амалыңарды оңдойлу. Амалыбызды аракет кылып оңдойлу иншалла. Ойлон, мисалы үйдөн аз намаз окуп койсоң болот. Аллаху акбар, намазга турдуң. Бирок мечитте окуганың аңдан жакшыраак. Үйдө отуруп намаз окугаң жакшыраак, комфорттуу жерде. Бирок Алла жолунда бир саат, бир нече убакыт туруп коюш андан жакшыраак. Өзүң нандын баарын жеп, акчаң баарын өзүң жеп алган жакшыраак, бирок садака берген андан жакшыраак да. Туурабы? Демек, субханалла, ниеттер турлагыңыздар. Амалдарды турлагыңыздар, машалла. Башка эч нерсе. Бул мечит миллион кооздоп салса да силер жокчу, бир тыйын бул. Мечит бар 4 нерсе менен карып дейт турабы? Жашалбаган үй карып, окулбаган китеп карып, ибадат кылбаган мечит карып. Турабы? Суп-сулуу болуп турган аял болуп турган болсо, жарабасы эркек, аял карып керек болсо. Ошон себебинен ушул нерсеге карайлы. Мечиттер карып болуп кетпесин, субханалла. Амалдарды толуктайлы, машалла. Өзүбүздүн жашообузду оңдойлу, иншалла. Анан эми окат кылба деп айткан жокмун мен. Өлбөчүдөй окат кылгыла. Өлбөчүдөй. Ушундай тытынгыла, субханалла. Мурдуңар менен жер казгыла. Баш менен казгыла керек болсо. Чын айтам, окат кылыш керек. Суфиян Саври рахматуллах айтат, мен дейт субханалла, окат кылганды жаман көрбөйм дейт. Акча тапканды жаман көрбөйм дейт. Алар таап аткан адамдарды жаман көрбөйм дейт. Эмне үчүн десе, дүйнө азыркы заманда, азыркы мезгилде ушундай бир калкан сыяктуу момун үчүн. Ошон сен жакшыраак жаша. Кеп акылсыздар, акмактар жана кээ бирлер бар го. Ошолор айтып атат, кана намаз окуп сен жашоо жакшырап атканың депчи. Жок, субханалла. Пайгамбарыбыз айтып атат бизге да, окат кылгыла өлбөчүдөй дейт. Бирок Кудайды эстегер азыр өлүп калчыдай. Мына азыр өлүп калчыдай эстешибиз керек. Мына биздин жашообуз ушундай туугандарым. Аракет кылабызбы? Алла разы болсун. Баарыңыздар уйкуңар келип баштады. Алла береке берсин, машалла. Бирок кемчилик кетсе кечирип коюңуздар. Эң негизги нерсени айттым деп ойлойм. Бүгүн эмнедир ушул бүт эле мечиттерде ушуну айтып келатам. Эмне экенин түшүнбөйм өзүм делечи. Силердин талабыңарга жараша мен башка нерсеге даярданып келгем. Имам Газали рахматуллаху тааланын эң субханалла китебинин 2-чи томун алып келип алгам мен. Ошону айтам деп бүгүн адеп ахлак жөнүндө айтмакмын негизиндечи. Жакшы кулк мүнөз жөнүндө айтмакмын. Бирок эмне деле ушундай бир ушул жөнүндө айтып туруп алдым. Эмне бүгүн да мен кыйкырып эле келатам. Адат кылбагыла билбейм, ушундай болуп атат. Ошол себептен баардыгыбыз тең субханалла, Алла Таала туура жолго багыттанып болсун, күнөөбүз кечиргенден болсун, иншалла. Бир аз суроолор бар экен. Ошолор суроого субханалла, секретарь судебный дейби эле. Ладно. Сурооңуздар болсо берип койсоңуз, бат-баттан жооп берип кете беребиз, иншалла. Дем салуу тигине эме жөнүндө колдон келсе эме кылбай эле койсоңуздар, субханалла, анткени себеп ал эме кандай десем, ал башка жерде кылынат. Көп убакыттарда биз өзү мындай кандай десем, рукуя менен алектенем да. Адамдарга жин чыгаруу жанагындай нерселер менен
Анан субханалла мен аны экинчи планга коям дайымачы. Баргандарга деле дават айтып эле даватка чыгара берем да. Эмне үчүн дегенде азыр мен силерге дем салдым азыр. Түшүнгөндөр айгат азыр. Түшүнбөгөндөр айык болгончо кетет ошо. Мен ошол эле окуп аткан аяттарымды кыргызча айтпадым азыр. Жалпак кыргызча айтпадым. Урушуп койдум кээ бирлерчи. Алла кандай урушса мен да ошондой уруштум. Алла кандай урушса мен ошондой урушуп атам азыр. Кандай сүйүндүрсө ошондой сүйүндүрүп атам. Алланын китебинде Куранда кандай болгон болсо. Ушундай нерсе. Башкача анан кээ бирлерге мисалы бар 100 жолу Фатиха окуса деле субханалла пайда бербейт, ихлас болбосо. Мондай сакалчан субханалла сүннөтчү молдоге ооруп атам. Эмне кылып атасың? Мындай карап сурайсың, ары карайсың. Дейсиң, таптым мен сени ооруң дейм. Десем, кантип таптың дейт. Сен просто ихласка кел дейм да. Так, TikTok'ta эмне бар экен? Көбүнчөсү тилдин учунда. Көп молдокелер айтат, молдоке, мына сизге биз эме кылып атабыз. Сен оку, мен мисалы мен өтө илимим аз. Өтө аз, жок, 0, 5 балычки. Жок. Субханалла. Эми кара. Эмне үчүн сен окусаң, айыгып атат да, эмне үчүн мен окусам айыкпайт дейт. Вопрос оңой эле да, оңой. Мунун вопросун мындай эмеси бар өзүнүн. Анткени бирөө тил менен айтып атат, бирөө жүрөк менен айтып атат. Болду, түшүндүбү? Алла Таала болсо биздин жүрөгүбүздү карайт, турабы? Ушундай нерсе. Ошон үчүн качан адам дем салып, биз дем салып атканда мен акыбалымды карайм. Үйдөн чыгып келатканда дем мындай салам деп алып, сабак менен баратканда коркуп барам. О Кудай. Эгерде сен мени ушул ишке тандаган болсоң, анда мага ихлас бер. Ушу мага ихлас тутуп келген адамдарга сен шипа бер. Мен бере албайм, Алла. Сен мен жүрөгүмө ушуларга болгон камды салып кой, Алла. Bir da секунд мен өзүм напсиме коюп койбам мени. Деп бир аз мындай жашып алам өзүмчү. Аллага таянып алам, Алла. Сенден башка эч ким шипа бере албайт. Мен эчтеке кыла албайм. Чыгам мынтип карайм. Карасам эмнегедир баары айыкчыдай көрүнөт да көзүмөчү. Анан ошондон кийин отуруп аптым, Фатиханы 10 жолу окуп коям, машалла. Аятыл Курсуну окуям, силер окугандай эле. Шифтеп үйлөбөйм негизичи. Тарс деп желке чыгарып берем да. Эртең кел депчи. Бирок ушундай нерсе. Алла Таала биздин мону карабайт. Фулус Алла нукуттар акчаларды карабайт биздин. Алла биздин жүрөгүбүздүн амалыбызды карайт. Ошол себептен субханалла мен дайыма кимге барайын дем салганы барында айтам. Кимдин тажрыйбасы көп болсо ихластууга баргыла деп айтам. Ихластуу адамдарга баргыла. Анткени ихластуу бирөөнү айттым, мен айыктыра албайт экен байке десем кетти. Анан кийин бир күн келип калды. Карасам сопсо өлбөптүр. Негизи положено врачтар да айткан, мен да айткам да. Болбой калыптыр депчи. Бирок ал мындай кылыптыр. Көчөдө ушинтем болду, өлөм го деп кетип барса, жолдо бирөө кетип бараттыр. Эме, анан баштыгын көтөрүп, каяка баратасың? Даватка баратам. Мен да бара берейинчи, ошо даватка кеттир. 3 күнгө барат. Анан 3 күндөн бир бала Фатиханы үйрөнүп аттыр. Ошо Фатиханы окуп атканда мага үйлөп коюп турчу. Фатиха билбейт экен ал бала фактически. Жаңы үйрөнүп аттыр. Бала долин деп окуп дейт. Анан айтты, ушул бала мага 3 күн дем сал дейт. Ошондон кийин бир нерсе өлөм коюм мели. Бар врачка барса, жок экен, рак жок экен. 4-нчү рак метастазы берип турган рак жок. Эмне кыласың эми? Ким шипа берди? Баягы баланын субхана ихлас кылгандагысы ушунча даража шипа берип койду. Ошон үчүн ар бириңер эле мен мисалы YouTube'да каналга кирсеңер, үммөт кейжиге кирсеңер, ошол жерде көз тийин белгиси кандай болот, жин кирген белгиси кандай болот, кара дубаланган белгиси кандай болот деп бүт белгилерин баарын айтып койгом. Эмне үчүн айттым мен аны? Анткени ушул жерде отурган ар бир эле ихласман киши дем салып койсо болот өзүңөр эле. Там Эрмек молдого барбай деле. Чын айтам, субханалла. Ар бириңер өзүңөрдүн балдарыңарга, өзүңөргө болгон нерсесичи динди адат кылбай койгулачы мына. Мындай жанагындай кукладай болбой, ихластуу кылгылачы шуну. Кудай көрүп турат мен деп кылсаң, сөзсүз пайдасын табасыңар, көрөсүңөр. Анан барыңар филиал ачып кетпегиле.
Ермек болды. Баяғыда айтқан деп. Болған нәрсесічі, пайғамбарымыз сахабалар қандай болған болса, эми аларға сөз жоқ. Алар бейіштіктер 11 бейіштік бола тұрған болды, 335-39 субханалла, алар бадри болды, субханалла тұра, адашып кетпесем, бадырлықтар болды, машалла. Алардың бейішке кіре тұрғандар бар болчу. Эми алар ушундай, бирок алар да биздей болду. Алардын бирөөсү кетип баратты, машалла, бирөө фатиха окуп койду, жиндиликтен айыкты, пайгамбарыбызга келди, пайгамбарыбыз машалла деп далга чыгап койду. Эми ошол кезде убакытта келген түшкөн Куран, ошол пайгамбар келген сүннөтү мына бизге чейин келген. Ошол эле мынакей. Башкача жок, башка эмес. Мындай өзгөрүү жок, ошол эле. Ошолдо окшош эле болгон нерсеси тигил араб, биз кыргызбыз, айырмасы эме. Бирок ошол эле мусулмандар. Ошол эле китепти окуп атабыз. Ошол эле мечитте окуп атабыз. Эми эмне дейин эми? Туурабы? Ошон үчүн мына азыр бияка бирөө келиптир, дем салып кой дептир, субханалла. Мен дем салганы келген эмесмин дейм бүгүнчү. Мен кыргызча дем салганы келген бүгүн. Ошондой нерсе. Ошон үчүн туугандар ихласка чакырам мен дайыма. Жана айтып бердим балдарга. Ойлогон оюңан абайла. Мына ойлонуп атпайсыздарбы? Ойлогон ойлоруңардан абайлагыла. Жакшы ойлоңгула. Жаман нерсе ойлобогула. Кедей болуп калам дебе. Оордан айыкпай калбаймбы? Жашоодо аксап калбаймбы? Ушу менен бузулуп кетпеймби? Жок. Алла Таалага сен жакшы оюң керек. Анткени жакшы ойлор жаман ой болсун өкөтөң. Ниетке өтөт ал. Ниет кылып баштайсың ошондой. Ал эми билесиңер да ниеттер амалга айланып кетет. Көпчүлүктүн проблемасы ошол эле. Ою начар. Ойлогон пикириң начар, субханалла. Пикириң начар. Ошон үчүн ооруп атасың, ошон үчүн кедей болуп кетип атасың, ошон үчүн проблема болот, ошон үчүн аялың кетет, ошон ойлогон оюңар оңдоп койгулачы. Айыкпаганыңарды көрөйүн. Мына ушул эле. Башка секрет жок. Мен ойлой эмесмин, субханалла. Ошондой баардыгыңар кыла аласыңар ушуну, машалла. Машалла, машалла. Машалла, анын дем салган жагына келгенде, ошол апанын кызына өзүңөр эле имаммын, аке, имам сап, ажыкем алтыным. Билесиздер да, ажыга барган адам энеден туулган күнөөгө кечирилген болот. Жок кылат. 400 адамга кыяматта шапаат кылат. 40 күн дуасы кабыл болот, машалла. 400 адам кыяматта шапааты болот. Ошо ажыга барып келген адам шапаат болот. Ушундай нерсе. Ажыга барып келген адамдын субханалла, ал кайра жаңы жашап башташ керек. Кайра жаңы башташ керек. Жаңы тамтуң баскан баладай. Ошон үчүн өзүңөрдүн имамыңар, өзүңөр эле дем салып койсун. Ушундай нерсе. Аны эми суроо ушул экен да бүттөн да. Машалла. Сурооңуз болсо бериңиздер, мындай чото устный эле болот окшойт. Жазып бериле дедик. Эртең кечки дем салган кайсылар силердин немеңер менен тажрыйбаңар. Домаларын көп эле жамандык көп. Эртең мененки кечки азкар ва закар өзү эртең мененки кечки зикирлер жана дуалар бул бир кандай бир аалымдын эмеси менен болбойт. Эртең менен кечинде пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен дуаларды кылган жакшы болот. Кандай дуалар десе, мисалы, машхур болгон. Эки дуа бар. Ал болсо, ал адамда эч качан зыян тартпайт делген. Бул субханалла Фалак жана Нас сүрөсү. Ибн Мажада келген хадисте айтылат экен. Кимде эртең менен жана шамдан кийин 3 жолдон Ихлас, Фалак, Нас 3 жолдон окуса, жана ар бир парз намаздан кийин же болсо намаз бүткөндөн кийин деле, ар бир намазда, калган намазда шам менен багамдаттан кийин бир жолудан Ихлас, Фалак, Насты окусун. Эч бир зыянга туш болбойт. Бул мындай машхур болгон. Мына ушуну кылганга аракет кылыңыздар. Эми эгерде азыр мен өзүмдүн дуаларымды айтып, мен кыла турган нерсени айтсам, анда көп болуп кетет аябай. Анткени бирок дуаларга өзгөчө көңүл бургула. Дуаларга өзгөчө көңүл бургула. Мисалы, эртең менен окула турганда мына Ихлас, Фалак, Нас 3 жолу окуш керек. Андан кийинкиси Аятул Курсини бир жолу окуш керек. Андан кийинкиси Хашр сүрөсүн баштап билесиздер. Эмеси имани Хуаллаху ла иляха илля хуа алимул гайби ва шахада. Ауз биллахи минеш шайтанир ражим 3 жолу айтып. Андан кийинкиси
ушул эртең менен эң кыскасын айтып берейин. Андан кийин эртең менен Аллахумма анта робби ла иляха анта алейка таваккалту ва анта роббул аршил карим ма ша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун ва ла хавла ва ла куввата илля бил азим а'lamu anna Allahu ala kulli shay'in qadir wa anna laqad ahata bi shay'in ilma деп ушул дуанын аягына чейин бир жолу окуган болсо жетиштүү болот. Арда радиаллаху анхунун заманында бир көчө толугу менен күйүптүр. Bir толугу менен күйүптүр. Мени көрүп атат биякта отуруп дагы эле. Машалла. Эми кара. Ошол заманда үйлөрдүн баары күйүп баратып, Абудардан үйүнүн түбүнө келип туруп өчүп калыптыр. От, алолоң бүт күйүп кеткен. Анан Абудардан сурап, "Сен эмне кылгансың? Эмне үчүн сен үйүң өртөнбөсө?" "Мен сүйгөнүмдөн менин пайгамбарымды уккам" дейт. Ким деген ушул айтылган дуаны айта турган болсо, ал эч бир нерсе зыян бербейт деген. Мен ушуну окуп койгом деген экен. Кара канча нерсе. Эми эртең менен кечинде айтыла турган дуалардын эң жакшысы. Мына ушул үч обдор. Ана хасби Аллаху ла илаха ва алейхи таваккалту ва хува роббул аршил азим деп 7 жол айтыш керек. Эртең менен айтыш керек 7 жол. Кечинки зикирлер болсо эмелекени улайбыз. Кийинкиси болсо, кечинде аманар расулуну кошолу. Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын кошуп койгула. Эмне үчүн дегенде, кимдегим Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуй турган болсо, ага жетиштүү болот деген. Ага жетиштүү болот деген. Ал эч бир жаманчылык көрбөйт. Өлүп атканда дагы түн үчүн өлө турган болсо, иман менен өлөт. Важный нерсе ушул эки. Түн үчүн өлүп кетип жаткан боюнча Алланын алдында иман менен кетет экенбиз. Оодан келмени чыгарбай калышы мүмкүн, бирок некен ушунда кетиши мүмкүн экен. Дагы бар, ким дегем Аллахумма фатирас самавати вал ард, алимал гайби ва шахад робби кулли шайин малик ашхаду ан ла илаха илля аузу бика мин шарри нафси ва шарри шайтан ширкихи деп айта турган болсо, ага эч бир шайтан жолой албайт деген. Дагы деле бул дуаларды айтып аткан себебим буга шарт бар. Айтыштын шарты бар. Муюп, чын жүрөктөн окуш керек. Ушул окуйм, эч бир нерсе зыян бербейт деп. Эгерде оозуңда кыймылдатып койсоң, келип эле баяң баса берет үстүнө. Бар да ырдашпады эле, ал мени бастан, аны мени бастан депчи. Ошондой баса берет субханалла. Ошондой ыхлас зарыл, баардык нерсе ыхлас. Кудайым көрүп турат, Кудайым сактайт деш керек. Ушундай нерсе оп-оңой. Анан мен Юнус Палампуринин Момундун куралы деген мындай кичинекей көк китеп бар. Мен ошону ар бир кудаманын чөнтөгүндө болушун каалайт элем. Момундун куралы деген Юнус Палампуринин китебин мен ар бир момундун чөнтөгүндө, мусулмандын, даватчынын чөнтөгүндө болушун каалайт элем. Ошого кимде-ким дайыма амал кыла турган болсо, мен өзү 40 күн деп коеюн. Ошо 40 күндүн ичинде дайым такай кыла турган болсо, субханалла, ошонун акысын берип баштайт. Ошонун акысын бергенден кийин, машалла, андан кийин оңой болуп баштайт. Керек болсо көптөгөн нерседен кутулуп баштайт адам. Көрдүм мен аны. Анда өзүм тажрыйба кылып көрдүм. Кээ бирлерге вазипа иретинде берем ошону. Китепти алып туруп, буну окуйсуң деп берем. Субханалла, ошону көп адамдар жиндерден, кара дубалардан, көз тийгенден кутулгандар аябай көп. Эстеп калдыңарбы? Момундун куралы деген Юнус Палампуринин китеби. Кичинекей мындай эле чөнтөк китеп, машалла. Ушуга амал кылгыла. Ушундай нерсе. Мен узун жооп берем дайыма, кыска жооп бере албайм да. Өтө. Анткени себеп субханалла мындай майдалап чайнаган жакшы көрөм, өзүм чайнагычмын да. Субханалла. Кандай десе? Сизден аятты толук окуп атасыз да. Өзү Алла Таала өкүм кылган аят башындагы өзү өкүм да. Туура ошону десеңиз болот, бирок хасби Аллаху ла илаха ва алейхи таваккалту роббул аршил азим. Бул Курандагы аят, туура айтып атасыз. Туура. Анан таказа иретинде билесиздер, 41 дуа бар болчу. Мен ошого да көп көңүл бурдурам. Анткени себеп субханалла бул жөн эле эметилген жок. Билесиздер, бир убакыттарда биздин Кыргызстанга көптөгөн жанакындай бир диндин эмелери кирди. Шайтандар өтө душманчылык кирип келди. Ошол себептен субханалла көп жана аалымдар ушул 41 дуаны атайын берген, коргонуш үчүн. Жөн эле бир мындай айткан динге, мамлекетти тоскоолдук кылат, анан тигиндей мындай деген эмес. Ал башка, анын өңүтү бөлөк. Ошол себептен 41 дуага сөзсүз бекем болуңуздар иншалла. Анан 700 зикирди эртең менен кечинде дайыма кылыңыздар.
Subhanallah 100 жолу, Alhamdulillah 100 жолу, Allahu Akbar 100 жолу, La ilahe illallah 100 жолу, Astagfirullah 100 жолу, La havle ve la kuvvete illa billah 100 жолу, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad деп салаватты 100 жолу. Мына 700 ушуну такай бекен кыла турган болсок, маша пайда табабыз. Ушуна өтө жеңил бекен. Просто ордутпогула. Канча мисалы кээ бар да коргоном деп эле ушундай коркунуч пайда болуп калганда мындай башкача коркунуч менен жашайт да. Жеңил эле. Такыр эме болбоңуздар. Мына пайгамбарыбызга да көз тийген. Пайгамбарыбызды окутушкан, пайгамбарыбызга да жиндер кол салганга аракет кылган. Биз ким болуп кеттирбиз? Туурабы? Ошонусу менен болгон нерсе ыкылас. Болду мынакей. Чоң нерсе ыкылас. Башка нерсе кылбаңыздар. Лишний динден чыкар нерсеничи кылып эле. Кээ бирлер бар экен 300 жолу аяты курс окудум дейт. Бир болсо 1000 жолу окудум дейт. 1000 жолу. Бир болсо ушундай ар бир намазда 50 жолдан окуп аяты курсуну. Анан кийин 3000 канча кечирип калат, унутуп калып. 3000 бекен ай бир немке жолу окуп чыктым дейт бир түндө. Андай кылбагыла. Биздин Кыргызстанда олия жок. Тажрыйба кылып берген. Андай жок. Бизге жетишерлик жанагы берип аткан жанагы 741 дуа, аны эртең менен кечки дуалар жетиштүү. Аны 300 жол окубагыла. Айнып кеткендер андан көп. Ар кайсы рукуяны угуп берип, ар кандай Куранды кулагына салып угуп алып, жанагы жин шайтандар чыгат, үйүң тазаланат дегендер кое берипчи, кээ бирлер тескеринче айнып кеткендер бар. Кээ бирлери бар, субханалла, жашооңо тиешеси жок сен. Кереги жок нерсени окуп аласың дагы. Анын фазилетин билбей элечи, тескерисинче айнытып, мына бүгүн эле айтып атат, мынакей бияка келенден тоодон түшүп келатканда айтып атат, субханалла, телефон жолдон кетип барат эле, Куран коюп койсом, аялым кабыл жалаңдап жинди болуп калды атат. Машина чагып атыр. Эмне үчүн? Анткени себеп субханалла, ал аялдын ичинде жөн эле жашап жүргөн болчу, жөн элечи. Мындай кыйнабай эле эчтеке кылбай элечи. Эми мындай алда бир нерсени укту, жанакындай нерсени катуу болгон жанагындай кээ бир эмелер бар. Аны кээ бирлер көтөрө албайт, дуаларды го. Ошол себептен ичиндеги козголуп кетет. Жөн эле жаткан эмечи, мешайт бербей эле жүргөн да. Аны кереги жок андай нерсе. Ошон үчүн өз оюңардан чыгарып, динде жок нерсени кылып, анан кийин ооруп калбагыла. Макулбу? Мен жалаң эле менин ишим болуп кетти окшойт, машалла. Аллаху акбар. Ушундай нерсе. Лишний нерсе кылбаңыздар. Ихлас кезиш үчүн ошо айсамалар. Ихлас субханалла кээ бир убакыттарда мындай ар ким якын 3 түрлү келет. Ишеним 3 түрлү келет. Бир якын бар, хаккыл якын бар. Бул сенин мындай жүрөгүңдө бар деп кой, Кудай дешим керек мен. Бирөө себеп болбойт сагатчы. Кой мен Кудай барай, намаз окушум керек деп эле, Алла тааланын бир дес берүүнү өзгелип калат экен. Бул адамдарга Алланын рахматы төгүлгөн адамдар деп коем мен. Кудай берсин жакшылык. Экинчи түрлүү адамдар бар. Бул якындын субхан экинчиси бул илмал якин. Илмал якин деген бир китепти окуйт экен. Машалла. Алла бар турбайбы? Суу экиге бөлүнүп тур. Ай экиге бөлүнүп тур. Жер галактика деген момундай турбайбы? Куранда бар турбайбы деп ошону окуп алат экен дагы, анан динге келип калат экен. Бул илим менен келет экен. Анан үчүнчүсү бул эң жаман да, бул хаккыл якын да. Эме айнал якын. Бул көз менен көргөн. Бул ахиретте болот субханалла. Жо ахиретке жетпей өлөрүңдө болот да. Субханалла. Өлөрдө качан периштени көргөндөчү, уже качарга жер жок калат да. О Кудай деген менен пайда жок да. Фирауындай сажда кылсаң деле суунун астында калып кала бересиң деген сөз да. Ошол сенен кээ бир адамдарга мындай китеп менен кем экен. Бирок кээ бир адамдарга субханалла, мен айтам, биз мусулманбыз уже. Башынан асли иманыбыз бар биздин. Болгон ошо иманыбызды эле кайра өзүнүн калыбына келтирип коюш керек. Мен устазым айтат, устаз мен көп нерсе унутуп калдым, жаттан, акылдан чыгып кетти десем, жок дейт да, андай кылба дейт. Болгон нерсеси чаң басып калды, чаң сүрүп коюш керек да, чаң сүрүп коюш керек. Анан дават болсо ошо чаң сүргүч да. Дават чаң сүргүч. 3 күнгө барасың, чаңыңды сүрүп келип коесуң, ыхлас пайда болуп калат машалла. 72 саат момундар менен жашайсың, 72 саат шарият угасың, 72 саат фазилет угасың машалла, кимне күнөө экенин угасың да, оңолуп эле келип каласың. Болду. Башка жол жок. Анан башкалар башкача айтышы мүмкүн. Мен ушундай айтам да. Көп сурашат менден, кантип ыхлас келет? Ыхлас субханалла ушинтип эле Алла жолунда азыркы заманда мээнет менен келет. Үйдө отуруп ыхлас келтире албайсыңар. Зикир чалып да келтире албашыңар мүмкүн.
оңолбойт. Анткени качан гана ошо менен жашаганда гана келет. Иман ушундай нерсе. Иман ага мээнет керек. Туурабы? Там салганга мээнет керекпи? Фундамент коюшуң керек, таш ташышың керек, оор болуш керек ошондой. 2,5 саат таалимге отурасың, гашка чыгып, ар күнү сөз угасың, тил угасың, шелпейип сен да жүрөсүң деген угасың. Аны ошентип анан келет субхана. Өчө мен Алла жолун чыгыстым. 3 күн чыгып келдик. Анан ана жерде мен жакшы бир мындай бир Кыргызстанга белгилүү бир чоң бир кишилер менен чыктым. Анан субханалла көчөдөн аны тааныбайт да. Бирөө пашол деген экен. Баягыл субханалла келип алып, молдоке мен өзүмдү көрдүм дейт. Мен да ушунчумун дейт. Анда ошентип өзүңдү көрүп оңолосуң деген сөз да ушундай субхан. Ошо 5 кол тең эмес деп ушундай. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Анда сурооңуздар бүткөн болсо, мындай өзү көп убакыттарда субханалла жакшы болот эгерде мындай силердин себебиңерден бир адамдын суроо себебинен көп нерсе көп адамдар билип алат. Ушуну унутпаңыздар субханалла. Макулбу? Алла береке берсин.